Zachем tebesin? Ne yol teptim ya. Tart bir Eki jolu? İyi buna sana bit gelip böyle. Annen ardından gelip teptim. Alo. Tart bir onunla. Bir par tartılı da sırf. Olsa bakalım. Жаңа эле жүр деп айтпадымбы мен? Мен сени жаңа эле жүр деп айтпадымбы? Бишкекте тез жардамдын дарыгери сабалып ооруканага түштү. Маалыматты бизге Ленин райондук ички иштер башкармалыгынан тастыкташты. Тез жардам кызматына 30-июнда баланы нече ооруп жатат деген чалуу түшкөн. Педиатриялык бригада айтылган дареге барып, бейтапты көргөн соң ооруканага жаткыруунун зарылдыгы жок экенин айткан. Баланын энеси буга макул болбой ооруканага алып барууну талап кылып дарыгерлерге кол салганын тез жардам борборунун башчысы Игорь Борисов бизге билдирди. Педиатр улуттук госпиталга мээси чайкалып гематома менен жаткырылды. Дарыгер кош бойлуу деп билдирди Борисов. Милиция тергөөгө чейин керектүү иштерин баштап экспертизаларды дайындады. Маалымат булак, маалымат KG. Что ли? Вот у меня тоже есть. Yok emне жулатасың, телефонумду бер дегенмен бербейсиң. Это что, твоё что ли? Сүйлөшөм деп, мен менен сүйлөшөм деп атканда. Сен өзүң чалбайсың, телефонуң болсо өзүң чалбайсыңбы? Чал өзүң эмне сен жапайсың бирөөнүн телефонун жугуп. Чакырып дагы албастыкмын. Ненормально вообще, бети жок. Мына сен увольнение эмне поднимать этип атасың? Бар тартчы. Мен биякта мен не ради денег. У меня чалбайсың. Анда эмне чалбайсың скорыйга? Вот неадекватная женщина. Она неадекватная. Сен неадекватная, уктуңбу? Мынакей. Беремес эки телефон. Телефонду жулап бербейт, там дочка мне снимала еще. Тартамын, мынакей келип алып барбайм деп атат мына. Хорошо, тартып. Ал келип алып барбайм деп скорыйгачы. Кайра келип алып кол салат? Сен нормальныйсыңбы, же ненормальныйсыңбы? Эмне жуласың телефонумду? Вот делай что хочешь. Делай что хочешь, сен обязанностьсың, уктуңбу сен деген. Телефонумду эмне жулатасың менин? Экстренный. Эмне жулуп жатасың сен телефонумду? Сен телефонуңду бул. Эмне туруп атасың кайра жуп алып телефонумду? Мен сүйлөшөм деп атканда, что ты мешаешь? Чал өзүңдүн телефонуң менен чал, сен телефонуң бар экен го өзүңдүн. Дура, блядь. Дура сама уктуңбу? Мынакей сөгүнүп сагынып мондай отношения. Делайте, что хотите. Я не обязана. Я не обязан. Сен не телефон урдаганы келдиңби? Телефонумду жулап мага келип алып кол салып. Вот у меня есть телефон, iPhone, если хотите. Жок, эмне жулатасың айфонуң болсо? Сен деле iPhone болуп атсаң. Эмне жуласың айфонуң болсо менин телефонумду? Жуласың дейт. Не даешь мне разговаривать. Не даешь деп коп. Чал өзүңдүн телефонуң менен эмне жулатасың? Мынакей скорый кетип атат эмес менен. Алло. Ой, бул вообще неадекватная женщина, блин. Можно на нее заявление написать или рапорт, что-то такое? Сейчас я на тебя кетпей туруп мен сага арыз жазам, уктуңбу? В милицию, да? Да, конечно. И на камеру снимает. Стоит и на камеру снимает. Ой, террор София партияка. И просто это злоупотребление. Сен саган арыз жазам, уктуңбу? Азыр сотко барасың, эмне кол саласың мага келип алып? Ойнай бер София, коркпой эле. Толкает прям, жулкулдатып, ты это хотела украсть телефон, говорит. У меня же есть свой телефон. Я с менен сүйлөшүп атканда не дает. Прям баланы сизге докладывать этейин десемчи, где өзүм берген температура не было десем, было деп. Аферистенбеч, Салмазбек жеке мен врач менен консультация алып сүйлөшүп аттым эле, неме кылып коңузбу? Соединять этип коесузбу кайра? Кайтасың кеметтиңерме? Кеңсүүская 17/1 болчу. Соединять этип коесузбу? Неадекватная, милиция чакырам, кетпей турсун азыр. Мынакей. Кеңсүүская 17/1. Вас соединяли или как? Нет, вот снимает, вот мынакей. Карагыла. Тияка дворго барып ойноп тургула, бар. Снимаю сени, уктуңбу, кетпей тургуну азыр. Милиция чакырабыз, уктуңбу? Ооба. Милиция чакырам азыр, кетпей тургун. Консультацияны да неме менен. Вам милиция нужна или скорая? Скорыйга жаңы эле чалгам да эже, анан жаңы эле чалып сүйлөшүп, ошо консультация алып аткам. Соедините, пожалуйста, жана врач менен. Мага эме данныйларга керек да, бияка данныйларга чыкпайт. Жок, данный бар болчу, эже уже чакырылган уже. Кеңсүүская 17/1 болчу. Каяка кетип баратасың? Эй. Дура.
Бишкекте тез жардам дарыгеринин сабалышы экинчи тарап өз версиясын айтты. Буга чейин социалдык тармакка дарыгерди сабап салды делген аялдын видеосу тараган. Видеодогу аял Сереп медиа маалымат агенттигине окуя боюнча өз чындыгын айтып берди. Менин 5 жана 12 жаштагы кызым бар. Экөөнүн тең ичи ооруп, дене табы 41 градустан түшпөй жатат. Бир күн мурда Бишкектеги менчик клиникага барып УЗИге түшүргөнбүз. 10 саат тамак жебей келсин дешкен. Кызымдын ичи ооруп жерге жатып калган соң 103кө чалып дарыгерден кеңеш алдым. Ал тез жардам жөнөтөрүн айтты. 2 сааттан кийин 2 аял киши, 2 эркек киши тез жардам кызматы менен келди. Дарыгер ооруп жаткан ичин катуу кармап, орой мамиле кылып жатчы деп кызымдын мурдуна уруп жиберди. Мен кайра 103кө чала баштасам, телефонумду колумдан жулуп алды. Уруша кеттик. Ал мени да 5-6 жолу уруп жибергенде экөөбүздөн кулап түштүк. Бул боюнча Ленин райондук ички иштер башкармалыгына арыз жаздым, деди ал. Редакция Бишкек шаарынын Ленин райондук ички иштер башкармалыгына кайрылганда райондук милиция бул факты боюнча эки тараптын арызы менен кайрылганын ырастады. Азыркы учурда тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталып, тиешелүү экспертизалар дайындалган. Анын жыйынтыгы менен процессуалдык чечим кабыл алынат дешти милициядан. Маалымат бак Сереп медиа. Милицияга чалып атат, камерага тартып атат, дура эле дура. Тартып албайт. Артып атам, тартып албайт. Жана эле жүр деп айтпадымбы мен? Мен сени жана эле жүр деп айтпадымбы?